Кечеки күн тарих, эртеңки күн келечек. Бүгүнкү күн болсо бизге берилген мүмкүнчүлүк. Дал ошол мүмкүнчүлүктөн пайдалана алган адамга гана ийгиликтин багынары бышык. Саламатсыздарбы? Өлкөнү өнүктүрүү жаштардын колунда деп пикиринен айтылбаса керек. Келечек жаштардын максаты менен түзүлөт эмеспи? Дал ошондой алдына чоң максаттарды коюп, өлкөнү өнүктүрүүгө кызмат кылам деген жаштарды тааныштырып, ийгиликтүү студент берүүсү сиздер менен. Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин 4-курсунун студентимин. Кесибим дизайн интерьер. Биздин факультетте дизайн интерьер тармагы эң жаңы ачылгандыктан биз интерьер тармагынын эң алгачкы бүтүрүүчүлөрүбүз. Мен эмне үчүн бул кесипти тандадым? Себеби бул кесип мага өзгөчө кооздугу менен, өзгөчө көркөмдүүлүгү менен мени шыктандырып турат. Мен өзүмдүн кесибимди сүйөм. Анткени бул кесип адамдарга кубаныч тартуулайт, адамдарга ушундай бир кооздукту жаратат. Ошондуктан мен өзүмдүн кесибимди сүйөм. Бул кесип менен мүмкүн адамдарга, мүмкүн бөлмөнүн ичине айтор менин кесибиме тийиштүү болгон жерлерге кооздук жаратуу, өзүмдүн кесибим менен аз да болсо мамлекетке өзүмдүн пайдамды келтирип, өзүмдүн кесибимден өзүм рахат алып, өзүмдүн кесибимден чоң жетишкендиктерге жетишүү максатым бар. Биздин окуу жайыбызда шарттар жакшы эле түзүлгөн. Азыркы учурда биз искусство факультетинин жаңы түшкөн имаратында окуйбуз. Бул жерде мугалимдери дагы аябай жакшы сабак беришет. Мугалимдерибиздин алды Москва шаарынан, чет өлкөлөрдөн бүтүп келген мугалимдер сабак беришет. Окуу менен теория менен практиканы бирдей айкалыштырып кетүүгө бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Ушул үчүн бизге Ош мамлекеттик университети жакшы шарттарды түзүп берүүдө. Азыркы учурда менин толук бүтүргөн проектим бар. Бул проектти мен заказ деп дагы айтсам болот. Заказ алып, ушул проектти азыркы учурда толук бардык документациясы бүткөн. Ал эми бул үйдүн кожоюну азыркы учурда чет жакта болгондуктан бул иш бир азга токтолуп турат. Ал адам келгенден соң бул мен чийген проекттин үйү курула баштайт. Негизи кандай кесип болбосун, терең билим менен гана ушул өзүбүздүн кесибибиздин эң мыктысы боло алабыз. Искусство факультетинде баягы коомдук иш-чараларга да аябай активдүү катышат. Мисалы, ала кетсек, ушу 2017-2018 окуу жылында дагы ушу Ош мамлекеттик университетинин сулдар конкурсунда дагы аябай чоң ийгиликке жетишти. Окууга болгон катышуусу, окууга болгон ийгилиги, мугалимдерге болгон мамилеси ушу ар тараптан топ келишкен бир биздин сыймыктуу студенттерибиздин бири. Бош убакытты дагы текке кетирбөө адамдын бир ийгилиги деп айтсам болот. Ошондуктан мен өзүмдүн бош убактымды текке кетирбестен өзүм кызыккан нерселер менен алек болгонго аракет кыламын. Көбүнчө бош убактымда сүрөт тартам. Кечки стилдеги ар кандай түрдөгү стилдүү кийимдерди тигүү менен алек боломун. Мүмкүн бул деле өзүмдүн кесибимден сырткары бул деле мүмкүн чоң бир ийгиликке алып келет. Иш-чарага барарда ошол кыз балдар өзүбүзгө биринчи эле орунда ушул эмне кийип барабыз деген көйгөй болот эмеспи? Ошондуктан көбүнчө ошондой учурларда идея келет дагы, анан бир ушундай бир кооздук жаратууга мүмкүнчүлүк болот. Ошол убактарда көбүнчө бошогонго аракет кылам дагы, ушундай стилдеги азыркы биздин заманга, биздин талапка жооп берчү кийимдерди жаратууга аракет кылам.
Эркин экөөбүз группалаш достордон болобуз. Көбүнчө бош убактысында кечки стилдеги көйнөктөрдү тигет, анан кээде заказ алып дагы тигип алат. Мындай көбүнчө мындай жалкоолукту сүйбөгөн, тынымсыз аракетте жүргөн кыз. Кээде биз да кечелерге барганда мындай көйнөк тигип беришин сурасак, эч качан жок дебейт. Ар дайым аракеттин үстүндө жүрөт. Мен бул кылып жаткан ишим заказ деп айтсам болот. Ошол заказ берген адамдын табитине жараша кылып, азыр дуалдын бетине сүрөт түшүрдүм. Бунун бардыгы кол менен чийилген, кол менен жасалып, атайын дуалга чийилчү каражаттар бар. Ошолор аркылуу мен ушул коздукту жараттым. Уктоочу бөлмөгө тандап алгандын себеби бул адамды эс алдырчу оймо деп айтсам болот. Азыркы кезде биздин өлкөбүздө бул интерьер кесиби жакшы өнүгө элек, бирок ошого карабастан чет мамлекеттерге чыгып, магистратураны окуп, өзүмдүн дагы да болсо тажрыйбамды жогорулатып, мүмкүн Ош шаары, мүмкүн Бишкек, мүмкүн башка шаар болсун, кыргыз элибизге аз болсо да өзүмдүн салымымды кошуп, кыргыз өлкөбүздүн гүлдөп өнүгүшүнө салым кошкум келет. Негизи кыргыз өлкөбүз кооз табиятка ээ. Ошондуктан туристтердин келүүсүнө шарт түзүп, ар кандай коздуктагы имараттарды жаратсак, мүмкүн туристтердин келүүсүнө дагы көптөгөн шарттар түзүлөт. Мен ойлоймун, кыргыз элибизди өнүктүрүү үчүн азыркы жаштардын максаты канчалык чоң болсо, ошончолук ийгиликтери көп болот. Келечекке чоң максаттар түзүп, алдыга карай жүрүңүз. Эч качан мүмкүн эмес деген түшүнүккө алдырбаңыз. Адам кааласа, таштан гүл жасайт эмеспи? Ийгилик тынбастан аракет кылган адамды гана коштоп жүрөрүн унутпаңыз.